исламга чейинки пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган чоң күнөөлөрдөн бул. Өлгөн адамга өкүрүп, бакырып, кыйкырып, үнүн бийик көтөрүп, өкүнүчтө, кайгыда, нааразы болгон абалда адамдын жакшы амалдарын эскерип, ай бул арстан эле, жолборс эле, 10 адамдын бири эле, мындай адам бир эле жаралат деп кийимин жыртып келип, бетин ургулап, Кудай ушуну эле көрүп калдыңбы? Бул сага эмне жазды? Эрте кетти. Баары кандай Аллахка нааразы боло турган сөздөрдү сүйлөп, өкүрүп, бакырып, ыйлоо. Баланча деле жүрөт го, ушуну көрүп калдыңбы деп Аллах сактасын. Ушундай сөздөргө чейин сүйлөгөндөр бар. Муслимде келген хадисте өлгөн адамга өкүрүп, бакырып, ыйлаган тобо кылбаса, кыямат күнүндө оттон болгон кийим менен кийет деп келет. Бул чоң күнөөлөрдөн. Жакыныңыз өлгөндө сабыр кылып, анан ихтисап, Аллахтын ырайымын үмүт кылып, ошол өлгөн адамга жакшылыкты тилек кылып, дуа кылып, кечирим сурап, нааразы боло турган сөздөрдү сүйлөө эмес, ыйлоо адамдын табиятындагы эле нерсе. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы Муслимде келген хадисте Ибрахим баласы өлгөндө ыйлаган. Чындыгында көз ыйлайт, жүрөк кайгырат. Биз тек гана Роббибиз ыраазы болгон сөздү гана сүйлөйбүз. Эй Ибрахим, сенин бизден ажыраганыңа кайгыдабыз деп ыйлаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок жанагындай нааразы боло турган сөздөрдү, жаман сөздөрдү сүйлөп, кыйкырып, бакырып, өкүрүп, ар кандай одоно адепсиз сөздөрдү Аллах тааламга сүйлөп болгон эмес. Ушул нерседен пайгамбар алейхиссалату вассалам бизди тыйган. Бул жахилия амалдардан. Же болбосо биз Аллахка таандыкпыз, Аллага гана кайтабыз деген сөздөрдү сүйлөш керек. Аллах тааламга мактоо айтып, шүгүр айтып, кечирим сурап абалына. Аллах ыраазы боло турган гана сөздөрдү сүйлөш керек. Мына ушул дагы жахилияда болгон кездер. Жанагынтип кошокчуларды алып келип алып, арстан эле, жолборс эле өкүрүп, бакырып, кыйкырып, ар кандай сөздөрдү сүйлөп, одоно адепсиз сөздөрдү Аллах тааламга. Ушунун баардыгы сактаныш керек чоң күнөөлөрдөн.